ушул жерде көйгөйлөр менен жеринде таанышып көрөбүз экен. Жогорку кеңешинин депутаттары алгач Талас медициналык колледжине барышты. Бул окуу жай салынганы ремонт жасалган эмес. Мындан улам капиталдык оңдоого муктаж. Эл өкүлдөрү окуу жайдын жамааты жана студенттери менен жолугушууда медициналык окуу жайдын көйгөйлөрүн чечип берүүгө жардам берерин билдиришти. Бул жерде көйгөйлөрдү мен мурун деле билчү. Ошол кантип образын чечейик деп мына жаңы жаш директор шайлады. Бул бала да тынбай иштеп атат. Менен ошол мына өткөндө биринчи келгенде айттым, эле интерактивный доскаларыбыз жок, компьютерлерибиз жок. Ошол бир 10 күн болбой эле министрибиз өкүлүбүз келип ушул жерден силерге тапшырып бердик, жакшыртабыз. Андан соң эл өкүлдөрү облус калкы менен көчмө жыйын өткөрүштү. Анда облус тургундары жер, жол, мектеп, бала бакча жана медициналык мекемелердин курулуштарына байланыштуу маселелерин чечип берүүнү суранышты. Мамиле курулушу жылдырылып атат. Ушул эң чоң көйгөй болуп атат бизге. Суранычыбыз мектеп. Ошондой эле мектеп директорлорун конкурстук негизде даярдоодо айрым мыйзам бузуу фактылары катталып жатканын айтышты. Ар кандай мыйзам бузуулар болду. Азыркы жаңы мыйзам боюнча 10 жылдан ашкан директорлор конкурска катышпаш керек болчу. Бирок мен биякта группа боюнча сүйлөп атат. Лично өзүмдүн мектебимден Исакулова Марина деген 10 жылдан ашык директор болгон, бирок почему-то катышып келди да ошол жака да. Бул жобо өзгөртүлөт. Мына жакында биз юристтер менен кеңешип болгон маселен, мисалы үчүн дагы районунда иштеген 5 жылдан кем эмес деген кирбей калган экен, ал старший методист эле кирет экен. Эми методист жакшы болсо, окуу процессин көрүп атса, аны дагы киргизели деп биз айтып атабыз. Мындан сырткары дыйкандар ушул күнгө чейин картошкасын сата албай келатканын айтып, маселени тез арада чечип берүүнү суранышты. Ага катар мектеп тамак ашына бөлүнгөн сумманы көтөрүү жана Талас районундагы барчын балдардын лагерин оңдоп берүүнү суранышты. Казакстан менен Өзбекстан каптап атат. Россиядан 6 рубль кап келип атышат да. Ошондо бияктан таштаган картошка өзүн өзү актабай калып атат. Талас шаарында өткөн жогорку кеңештин көчмө жыйынында көтөрүлгөн ар бир маселе чечимге киргизилип, мындан аркы иштер көзөмөлгө алынарын эл өкүлдөрү билдиришти. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Талас шаары.